Түгелбай Қазақовтың есімде шығармасының ұландысы. Қайрадан борборға. Тамаңғар татты болсын. Ишің болбасын. Өмей ата, ұшындайда жоқ болчу эле. Азил достордун гана ортосунда айтылчу тамаша бул жолу бейтаныш жигиттердин алдында кулап мушташ чыгып кетти. Мындан 38 жыл мурда Түркүн тагдырлар деген тасманын тартылышы үшүнтүп муштуму музей көрелек, булчуңун акыл жеңелек, сабырдан кабар келелек, каны суюк, башы ысык балдардан сценарийде жок өнөрүнөн башталган. Ичип аткан сорпосу башына коюлуп, нан кескен бычактар жаркылдап айтор араң дегенде ажыратканбыз. Буларго калың элге массовкага келгендер. А биз кайдан жүрөбүз? Мукан Рыскылбеков гитара, Жусуп Толтоев чылдырак, Ильич Маратов барабан, ана мен аккордеон болуп бир обу жок колхоздун ары жок артисттерин ойногону келгенбиз. Обу жок дегеним окуну бүткөн балдарды койбак кыла деп тоого кубалап, атасынын койчу таягын алып калгандан ашкан бакыт жок экенин мээлерине мелт калт куюп, тоютту ашыра камдайбыз деп тал теректин баарын бутатып салыптыр да, эми сүт боюнча рекорд коебуз деп тоодогу жапайы топоздорду саачуларды даярдап жатышыптыр. Ал саанчылардын аты шумкарлар. Бугайбарлар тиги айвандарды кармап, жоошутуп анан кактап сааганча, биз төртөөбүз капкайдагынын баарын ойноп, ырдап, ышкырып, кыйкырып, саанчыларды сүрөп, дем берип турушубуз керек экен. Өмүрүндө укпаган кыяк, барабан, шалдырак менен биздин жапайы үнүбүздү укканда, топоздордун 90 тамыры балкылдап ийип, чака-чака сүт берет экен. Башы чоң башкарманын айныгы сою ушундай. Ары жок артисттер дегеним азыркыдай сандырак иштерге деле башкарма айтты, сөз бүттү деп, Кудайдан кабар келгенсип кудуңдаган бойдон жөнөшөт экен. Башкарма кайда жүрсө, ошол жердин чаңын сапырган немелер. Кыскасы мээси башына чачырагандар. Айтор даярданып баштадык. Ал ортодо ар кандай эпизоддорго тартыла коймойбуз да бар. Сокулуктун үстүндөгү асыл баш айылында бир нече үйгө бөлүнгөнбүз. Ары жоктор албетте бир бөлмөдө, маңдайыбыздагы бөлмөдө фильмдин режиссеру Доорунбек Садырбаев менен оператору Нуртай Борбиев жатат. Эртең таңкы саат 6-да иш башталат. Музыканттардан мукан тартылат деген буйрук түштү. Мукең угуп алып бир жака кеткен. Түн бир окумда ичине меш жагып келип кулады дагы уктап калды. Башкалардын дагы сокур ичегисине бирдеме барган окшойт. Бакылдап улам бири келе берип, дөкелерди түн ортосуна чейин уктатпай, акыры тажаганда кыйкырып атып араң кетиришти. Доке сөгүнгөндү үйрөнбөптүр. Нуртай байке орусча сөккөндө чамандысы чаткалга чейин кетип, уккандардын кулактары мантып болуп барып, кайра араң жазылып жаткансыды. Жусуп экөөбүз болсо уктабай, Кудай кулакка чапкандар ырларды өлгүдөй бузуп ырдаганын, анан ошо бузулган оонду дайыма өзгөртпөй бузук бойдон ырдаганын, сөздөрү дагы тайгактагы тайлактай тайталактап, экестин кыялындай ээлирип тураарын айтып күлүп жатканбыз. Анан мага бир ой келди дагы, Жусупка айттым. Эртең түштө биз шумкарларга кошулуп, кинооператордун режим дегени кайтып келгече калың элде 4 сааттай кармап турушубуз керек экен. Экөөбүз бир кызык номер чыгарбайлыбы? Аны кандай? Мен сөз кураштырайын. Сен жанагылардын биринин бузук оонуна салбайсыңбы? Эртең эл алдында өзүң эле жулунуп чыгып, мен таланттуу обончумун. Могу Мукан менен түгөлбөй эле басып чыгарбай жатышат деп, нары жагын өзүн күчөтүп, бир аз жашып дегендей. Эл башында сага ишенсе эле болду, десем, жүкөң элестетип алып аябай кыткылыктап күлдү. Мени такыр эле келесо экен дебейби? Артында айтабыз да. Бу жөн эле жүргөн келесо эмес, Москвадан Никулин дегенден окуп, маскарапоз болгону жатат деп. Маскарапозду эл туура кабыл албайт го. Эмнеге? Анткени Москвага окууга барам деп атам Айт мырзага баргам. Жусуп эмнегедир атасынын атынан айтчу. Ата, сен дейди да алат бекен Москва? Алды, өттүм окууга. Деле кой. Эмненин окусу? Клоундун. Ал эмне иш кылат? Түшүндүрүп айтып баштасам аягына чейин укпай. Атаң, Москвасы жок эле маскарапоз эмес белең? Ошондо окусу бар бекен. Оку деп, тапкан экенсиң окууну. Бар, эл укпасын деп, бир тыйын бербей айдап жиберген. Биердин эли деле 2 эсе экен деп калат го. Чыга бер, коркпой эле. Аягын мен кыяк менен коштоп кетем. Бузук обонду тартыппы? Бузугуңду бузук бойдон тартыш керек да. Анда эл сени да айнып калган экен дейт го.
Bu yakta dağı ekö бар деп Илич менен Муканды кошуп алабыз. Акыр бир акылга келдик. Асманда учат самолет, деңизде сүзөт пароход, сүйгөнүмдү эстесем, даракка чыгат көк мышык, эй көк мышык эй деп башталып, алтынымды ойлосом, арт жака ыргыйт кашыгым деп шаршенче бүткөн ырды колуна бердим. Жүкөң андан беш бетер гәлжиң деген обон тапты. Өзүбүз ичибиз ооругуча күлдүк. Күлкүсү күүлөнүп алган киши оңой менен токтойбу? Жусуп барып Муканды, "Турай, саат 6 болду. Сени күтүп атышат" деп ойготуп ийди. Уйкусу канбай калган неме көзү жумулуу бойдон керебеттин башындагы кийимдерин сыйпалап таап, көпкө кийинди. Гитарасын асынып, белине жипти кабаттап байлап, калпагын жокусуна кондуруп алып, сүйрөлүп чыгып баратканда, жүкөң дагы шайтандап, "Дөкелерди ойгота кет" деп койду. Алар жаңы эле уктаган. Мукан кирип барып, жарыкты жандырып, эрте турган киши болуп, "Ой, шымдыгай, силер уктагыла. А мен эмне өзүмдү өзүм тартамбы" деп чар этти эле. Тиги экөө ага чейинки мастардан араң кутулуп, эми тук эткенде муну мынтип турганына жарылып эле кое беришти. Мукан таңкы 6-да турганына ишенип алган неме кадимкидей эле кажылдашып атат. Карышкырлар, таңкы 6-да деген силерби же менби" деп. Тигилер Муканды кууп чыгышты. Саатты карабайсыңбы? Түнкү 3 болду. Эртеси күн төбөгө келгенде кино тартышта танапис болду. Режим келгиче элди алаксытмай болдук. Орозбек байке комузун алып, бирде акындыгына чалып, бирде оончулугуна салып, бирде 48-деги Окең 13кө чыга калып, 13 жашар баланын арманын айтып, бирде ак мөрдү Жантайдын төшүнө тагып, бирде Карагылды атып алып элди концертке алып кирди. Мукан ырдап бүттү. Ошондо көк көйнөкчөн Жусуп ыргып чыгып эле чоң обончу болоюн десе, Мукан экөөбүз көрө албай жатканыбызды айтып даттанып кирди. Анын даты боор оругудай болду. Элдин алдында отурган бир киши көзү менен Мукан экөөбүздү татырата атып кирди. Андай көздөр көбөйө баштады. Жусуп ан сайын күчөп ыйламсырап, үнү каргылданып, бечаранын бейнесин катырып жатат. Укканда ууланган бирөө, "Эй, экөөңөр, эмнеге басып чыгарбай жатасыңар?" десе Мукан, "Эмнеге чыгарабыз? Бул чыкса бизден ашып кетет, ичибиз күйүп атат" деди. "Атаң, киши деле эмес турбайсыңарбы?" дегенде Жусуп, "Мени силер гана түшүнөт окшойсуңар. Моулар жетелеп барып машинеге салып жибер электе. Обондорумду ырдап калайын. Мен деген чоң обончумун." Ырда айланайын, ырда." "Ой, коркпо, эл журт турбайбы? Манас атаң колдосун" деп жаалап кетишти эл. Анан жүкөң баштады. Шедевирди. Биринчи куплетти ырдалганда эле бая бизди атып аткан киши көздөрүн бат-бат ирмеп, байыңтай боло түштү. Анан калса жүкөндүн обондагы элден башкача чапчаң башталып, саптан сапка бийиктеп отуруп, арты тамак айрылгыдай айкырык менен бүтүп атат. Же бир кайрыгы обонго окшошсочу. "Энемден коркпо бөлүнөм, кокуй бөлүнөм. Эмнеге өлдү Гагарин, кокуй датпай ырат" дегенде бир аят. "Апе, каты күн. Ай, муну ырасы эле чыгарбай жаткан турбайбы? Кокуй, ой, кой ай сен" десе Жусуп, "Сиз жакшы түшүнбөй жатасыз. Мени көбүрөөк уксаңыз ашык болосуз." "Апе, көтөк, кимге, сагабы?" "Ырыма? Ырың менен куруп кал сен. Ушундай кантип ыр болсун. Ай, кой дегиле муну." "Мен ырдаганда эч ким токтото албайт. Азыр сизге арнап ашыктык ырын ырдайм. Атыңыз ким эле?" Тиги аял тура качты. Жүкөң, "Тососуң жолумду, тырмайсың жонумду" дегенде, бая бизге ызырынып отурган киши эми кош оозун Жусупка бурду. Жүкөң да токтолсо эле тигилер сөгөрүн сезип, жылчык калтырбай уруп атат. Анан ыры түгөндө окшойт. "Мен Ата Мекен согушуна катышкам. Кан түжүнүм бар. Кана ким мага каршы сүйлөйт" десе, отургандар жанатан берки баш аягы жок ырлары азыркы кан түжүнгө кошуп, аш кыла албай самга отуруп калышты. Ошондо Асанкул шаршенип чыгып, "Бас бияка" деп Жусупту кубаламыш этип куткарып алды дагы элди өзүнүн тамашасына тартып кетти. Ошондон кийин Жусуп көк мышык атка конду. Концерт бүткөндө Жусуп Асакеден олутту сурады. "Обондорум серьезный экен?" "Аябай серьезный экен. Кубарып, кумсарып, бирок сөздөрүнөн чаң чыгып атпайбы?" Кинобуз тартылып бүтүп, Доке Абдибайит деген үн режиссеру үчөөбүз музыкасын, добуштарын жаздырганы Москвага жөнөдүк. Учагыбыз түзүшпай, ортодо Актөбө шаарына конду. 40 мүнөттөн кийин кайра учасыңар деген. 3 саат өткөндө эртеңкиге калдыңар дешти. Эл көп,
Oturarga жер жок, мейманканасына барсак орун жок. Кайра келип бош орун издеп нары бери басып жүрөбүз. Доке бир жака кеткен. Бир топтон кийин төшүнө «Позор Советскому аэрофлоту» деген жазуну илип алып келетат. Ал кезде ар кыймылдан антисоветчинаны издеп турушчу. Милициясы заматта пайда болду дагы, я эмне дегиче эле бир жака жетелеп кетишти. Биз гофур-мофурларыбызды, кинопленка салынган челектерибизди түйрөп артынан бардык. Абдибейт кебелбейт. Доке, законду алардан 10 эсе жакшы билет деп. Мен узак жомак башталды го деп чочулап турам. Аңгыча дүпүрөп кайра чыгышты дагы, үчөөбүздү тышка алып жөнөштү. Милициянын мейманканасынан орун табылган экен десем, Докенин бир топ кызыраңдашып алган түрү бар. Абдибайттын дагы эле маанайы жакшы. Кудага бараткансып. Бурганага аралашып, үн сөз жок мейманканага келдик. Келсек орун даяр. Билгем ушундай боларын деп коет Абдибайт. Добуштарды жаздыра баштадык. Бул өтө кызык өнөр экен. Мен ага чейин аттардын басканын, чапканын, дарбазанын кычылдап ачылганын же аскери парадтын дабышын жеринде үн алгыга, магнитофонго жаздырып алып, анан киного коет экен деп жүрүпмүн. Андай эмес дегенден аябай көргүм келди. Чоң студиянын ортосунда бир киши отурат. Алдындагы чуңкурда бир чылапчындай суу, экрандагы атчан бастырып жөнөгөндө тиги киши эки колу менен курсагын ургулап кирди. Ат суу кечкенде алдындагы сууну эки буту менен шалпылдатып баштаганда күлүп жибердим. «Стоп!» деген ачуу үн чыкты. Бир малда студияга кубарган арык киши чаңырып кирип, чачылып кете жаздады. Бир эмес, бир нече согуштан контузия алган сыяктуу. Эки уртунан майда көөк чыгып калчылдайт. Өлүп кетеби деп коркудум. Алардын кызматкери эмес экенимди көргөндө шарт бурулду дагы. Кимдир бирөөнү шатырата сөккөн бойдон жөнөдү. Кой, мунун бөдө убалына калбайын деп мен дагы артынан чыктым дагы. Студияда андан ары эмне болгонун көрбөй калдым. Кийин грузиндердин Шумавики деген документалдык фильминен бу чарбаны толук көрдүм. Фильмдин музыкасын венгр композитору 500дөн ашык аргандай фильмдерге музыка жазган Шандор Калош экөөбүз жазмай болдук. Анда менин киномузыка кандай жазыларынан кабарым жок. Оркестрге партитура жазыш түшүмө да кире элек. Менин милдетим ар бир эпизоддун иллюстративдик кайрыктарын табыш. Шандордуку оркестрге салыш жана мени окутуш. Ал мугалим болсо баа жеткис болмок экен. Өтө тез, жөнөкөй жана эстен чыккыс кылып үйрөтөт экен. Таң калдым. Атайын билимим жок болсо, анан кантип өздөштүрөм деп апкарып турган мени 10 күндүн ичинде дала жерге алып барып салды. Теориясындагы, практикасындагы катырды. Римский-Корсаковдун композитордук билими болгон эмес. Бирок ал оркестрлештирүүнүн атасы катары таанылган дегенде такыр эле оозум ачылды. Атактуу Полонезди Польшанын финанс министри Агинский жазганын укканда эмне дерим билбей калдым. Ушунун баарын айтып келип, кинокомпозитордун окуусу жок деди. Мунун баары үрөйү учуп турган мени өзүмө келтириш үчүн айтылса керек. Ал ортодо Зряковский баштаган бир нече автордун китептерин жаттаганга чейин жеткирди. Өмүрүмдө мындай интенсивдүү окуп көргөн эмесмин. Арыктап да кеткендей болдум. Өзүмө кызык болгон үчүн гана чыдадым окшойт. Шандор бардык эле тажрыйбалуу устаттардай жөнөкөйдөн таталга алып барды. Кийин өзүмчө барып айлап сабак алдым. Ал менин киномузыкадагы академиям болду. Шандор өтө кылдат психолог экен. Бир күнү мээм чарчап, көздөрүм көлчүктөй мелтейип калган окшойт. Бир карап алды дагы саамга ойлоно түшүп: «Сен грузин чайдан кантип инди чай жасашты билесиңби?» деп калды. Оркестр регистр болуп бүткөн башым чайга шыргайтып келе албай буйдала түштүм. «Ме, жаз!» деп бир барак берди. Айтканын жазып баштадым. Анткени ал кезде Сейлонду жөнгөй инди чайын табыш азап болчу. «Бир пачке грузин чайын аласың. Бүт баарың чоң чайнекке саласың. Суу куюп 30 мүнөт кайнатасың. Анан суусун төгөсүң дагы чамесин көлөкө жерге жаясың. 2-3 күндө какыс кургайт. Анан баарын мурдагыдан да чоңураак чайнекке салып суу куюп, бул жолу 50 мүнөт кайнатасың. Суусун төгүп дагы кургатасың. 3-чү жолу андан да чоң чайнекке салып 1 саат кайнатасың. Анан баарын төгөсүң дагы инди чайдан салып туруп демдейсиң». Көпкө чейин күлдүм. Өзү мени карап жыргап отурат. Өлө чарчаганда көчөгө алып чыгат эле. Бир күнү келе атсак, таңсык товар сатылып жатса керек. Эл үй мөлөктөшүп ортосу көрүнбөйт. Артыбыздан бир аял бизди жөөлөп келип: «А что тут продают?» деди эле Шандор.
Кочачая какашка деп мостоydu. Onu o boydan aytıp atat. Tigi ayal qarap qalsa, лекарство от алчности деп койду. Ayal күңкүлдөгөн бойдон жолуна түштү. Ушундай тамашалары ар кадамда табылып, чарчаганыңды заматта айдап чыгар эле. Ал мага ачып берген дүйнө илгеркисин айтпаганда да, бүгүнкү Шандор Каллоштон Эннио Морриконеге, кечеги Микаэл Таривердиевден Нино Ротага чейинки киномузыканын дөшаларынан турган сырдуу дүйнө болуп чыкты. Бул жака башпагыш үчүн табияттан таланттуу төрүлүш аздык кылар. Музыкага бала кезден баш оту менен кирип, сен үчүн көп нерседен кече турган билимдүү да, билги да устатка туш болуш зарылдыгы бар. Мен болсо өтө кеч келип, дарбазаны каксамбы же какпасамбы деп тургандардын бири болчумун. Кийин кинолорго өз алдымча музыка жазып жүрдүм. Илгери университеттин филфагына бир кыз экзамен тапшырбайбы? Сочиненияден Алы Токонбаевдин өмүр баяны деген тема келген го. Анан ал жазыптыр. Алы Токонбаев эл менен кошо Кытайга үркүп кетип, аякта да жөн жүрбөй кыязы чыгармачылыгы менен алектенген дегиси келген го. Аны сыңарындай жөн жүрбөй Орто Азия жана Казакстан республикаларынын жаш кинематографисттеринин конкурсунда за лучшую музыку деген сыйлыкты 2 жолу алдым. Ошентсе дагы өзүмдү кыргыз туусун эл аралык аренада желбирете турган деңгээлге жеткире алган жокмун. Бир тырмак чечиндеги дипломдуу киши, атын айтпай эле коеюн, маркум болуп кетти. Көпчүлүктүн көзүнчө, "Ай, сени гезитке кинокомпозитор деп жазыптыр. Кайдагы композитор? Башкалар жазып берип жатат да. Сен партитура эмне экенин билесиңби?" деп калды. Буга чейин гезит бетинен баш аягы жок бирдемелерди айтып 2-3 жолу асылган. Өмүрү жакшылык көрбөгөн, бүт дүйнөгө ызырынып жүргөн немеге унчукпай эле коеюн дегем. Анымды коркту деп түшүнүп алган окшойт. Көргөн эле жерден кырданып калчу. Тамаша айтып кутулуп жүргөм. Бу жолкусу катуу тийди дагы, ага айттым. "Байке, макул болсоңуз азыр ушул жерден сиз экөөбүз партитура барактарын алалы дагы, могу элдин көзүнчө элдик бир ырды эч кандай аспабы жок оркестрлештиреле. Анан барып оркестрге салалы. Кимибиздики катасыз жана уккулуктуу болсо, экинчибиз жагыбызды жаап, көргөн жерден чөгөлөп салам берип жүрөлү. Кандай дейсиз?" Ал киши аспабы жок нота жазып көргөн эмес экен, кайпактап кача баштады. Тургандарга шоу керек. "Эй, давай жазышкыла" деп турушат. Мен экинчи сунушту бердим. Обондон качсаңыз, анда атактуу жазуучулардын чыгармаларынан бир эпизодду алалы дагы, ошого иллюстративдик музыка жазалы. Буга кандайсыз? Ага да жок болуп чыкты. Ар кандай шылтоо айта баштады эле тургандардын бири. "Ай, колуман эчтеке келбейт дебейсиңби?" деп бир жеңебиз айткандай, тигинин писихин ойготуп жиберип, уруш чыгып кетти. Көрсө, менден шек санаган жалгыз эле бу киши эмес экен. Кээ бири атайы келип, өз колум менен жазгандарды көрүп, ар кандай суроолорду берип да жүрүштү. Бири "Терек канча жыл жашайт" деген телефилмге жазгандарымды көрүп берейин деп алып, түбөрдү менен жоготту. Айтор Шандордун сыноосунан да биердегилердики узак болду. Москвада Бакыт Карагуловдун "Удержись в седле" деген киносуна жазган музыкамды Госкинонун оркестри менен жаздырганда, Петухов деген дирижер баш болгон оркестранттар мактап, куттуктаганын эстейм. Бизде мекендештин ийгилигине кубанганга али көп бар экен. Кино да болду, анын эртеси да болду. Киного тартыласыңар десе, өмүр бою тартыла тургансып, иштеген жерибизден бошонуп келе бериптирбиз. Эми иш издеп жүрөбүз. Ал кезде эмгек стажың үзүлгөнү, ишиңдин бүткөнү сыяктуу болчу. Бош орун жок. Түрмөдөн келгенсип, бир мекемеге 2 айга сынак мөөнөтү менен төрөгөнү кеткен аялдын ордуна айла жок орноштум. Ал ишти сүйгөнүмөн келген жокмун. Антпесем стажым үзүлүп, буга чейинки эмгегим талаага кеткен турат. Мени эмнеге эле катал шарт менен алды десе, мага чейин ал жерде 2 обончу иштеп кетиптир. Алар ичип ишке убагында келбей, келсе дагы жарытып иштебей, көкөйүнө көк таштай тийген окшойт. Директори обончу десе ордунан ыргып калган кез экен. Эртең менен 9-дан 5 мүнөт өткөндө, түшкү саат 1-ге 5 мүнөт калганда, 2-ден 5 мүнөт өткөндө жана кечки 6-га 5 мүнөт калганда мага кирип, келген кеткениңди айтып турасың деди. Биздин азаматтар директорду жетер жерине жеткирген экен дедим. Ал кишини түшүнгүм келди. Жакшы иш тапканча унчукпай отурайын деп макул дедим. 3-4 күндөн кийин өзү тажай баштады. Обончунун баары алкаш деп ойлоп алган окшойт. Ою көпкө чейин бурулбай, мени катуу көзөмөлдөп жүрдү. Орусча, кыргызча кагаз жаздырып көрдү.
Bir günü Respublikadagı eldik teatrlardın bir yıldık işi boyunca spravka jaz dedi. Alar menen işlegen atayın bölüm var ele. Emnegedir tapşırmanı alarga berbey maga verdi. Жазып geldim. Şireler üçkesini alıp oňdoý turgan bolup okup jatat. Ayagına çıktı dağı. He, bütkenden keyin töçke koyuş gerek de, dep balçagan çoğun çekit koydu. Emne üçin al kişi eş yerine tiye algan jok. Prjivalskideki pedinstituttun oku bölüm başçısı abdan bilimdi kişiyle. Aylygman төлöp berip jürüp, a kişiden spravka, atjot syakty dokumentlerdi orusça жазganda kadimkideyle okup öýrengen. Al kişi dağı egzamende gatyryp algan, süýlegenimden жазganym aldagança jakşı bolçu. Til degen adabi, sayasi, teknikalyk, kanselariyalyk jana başga bölünörün bir ele oýdu bir neçe türlü jazsa bolorunda oşo kişi aýtgan. Institutda 2 gündün birinde ele spravka, atjot жазıp oturçubuz. 3 yıl boyu жазгандарымды oku bölüm başçısı gözömeldep oturdu. Al men üçün baha jetkis mektep bolgan. Bul jerde oşonun paydasy tiydi. Direktirimden içicilik ansyp geletat. Birok bugün bolbosa erteň içip ketet dep obonçulardan tüňülüp bütken okşoýt. İşen albay jürdi. Bir günü mam teleradioga orusça kat жазdırıp, al gezde bar ele orusça emes bile. Any töreganın orunbasary Umtul Orozoga jetkizip gel dep jönetdi. Barsam al ejebиz karganışasynda bolup oturgan eken. Meni bir topga surak aldı. Owa, kadimki ele surak. Kayda işledin? Balança 10 seniki bi? Hazır kayda işleysin? Katty kim жазdy? Jana başga. Ayagında Glukhovko gir dedi. Girdim. Al muzikalyk redaksiyany başkarat eken. Так, значит, ты окончил институт искусств? А я главный редактор телевидения и радиопещания, дейт. Тамашасы bir okmuş. He dep, kenkildep gülöt eken. Taң kaldırgany Kırgızın zalkarlarından tartıp maga okşogon mayda çüydösüne çeyin jakşı bilet eken. Orozova aytkanın je özünün oyu ekenin bilbeyim. Aytor biraz süйлöşkönden keyin kayda iştegende surady dağı, bizge gelbeysiňbi dedi. Emne iş ekenin surabay ele gelem dedim. Kiçiki süretim çöntögümde jürçü, aldı dağı arız jazdırıp alıp çıkıp ketdi. Tamekini tütünü kalkıldagan kabinetinde bir topka oturdum. Bir gezde barkıldap girip gelip, muzikalyk redaksiýanyň redaktory degen göýlükdi berip, düşten keyin işke çık dedi. Oşentip tagdyr meni teleradioga alıp geldi. Anın tuzu oğur ekenin anda bilgen emesmin. Bul jerden işi ala koy bolsaň ele başyňa düşüp kete turgan konveyer eken. Glukhov bilimdүү, uyuşturguç, tamaşköy, kırakı kişile. Kızmatkerlerinin potensialdyk mümkünçülüklerin tak bilçö. Al gezde bizde muzikalyk redaksiýanyň teleçileri azırkı telemunara turgan jerde radioçulary baş redaktorumuz menen birge azırkı KTRK'nın içinde bolçu. 8 redaksiýaga jalgys studia, 2 montaj bölmemiz var. Hazır 5 studia, 40'tan aşyk montaj bölme var. Glukhov meni algaç filmatekaga oturguzdu. Sayız boyunca tartılgan film konsertlerdi görüp, anысы bir sklat eken, ar biri kança bölükten turat, kim emneni kança minöt ırdaýt, kayerinde titr, kayerinde diktar süýlet, kayerinde kadr sırtынан tekist okulat, al emne degen tekist degende malumattardy gamtygan kartoteka tüzüşüm gerek eken. Film konsert, kinoplyonkaga tartılgan tandalgan konsertlik nomerlar. Alarda OTK menen 3 ayda aran garap üttüm. Günüge erteň menenki 8'den gün batkança kino görgen kişi kanday bolat? Zыкина, Магомаев, Бейбутов, Otis, Zakirov, Mazurok, biyeşulardan tartıp oşu gezde atı çıgıp kalgan Rataro, Lещенко, Pugaçolarga çeyin jüret. Mario Lanza, Franco Carelli, Karaklayic, Ivanova, Got syakty Evropalyklar var. Alardan bari bir jerde konsert koyup jatkany kanday keremet. Kalasan qaytalap görösüň. Aytor al 3 ay men üçün özünçe bir mektep boldu. Konsertlik nomerlarda kanday tatyş gerek. Tabiği dekorasiýa degen emne, Aytor azırkı til menen aýtkanda klipten sırlарын gördüm. Kartoteka tüzüldü. Murda har bir konsertde daýarlaş üçin film konsertlerdi görüp, uwara bolgan hyzmatkerler emi kartoteka menen ele işlep kaldy. Giyin aşkere patriotlar al kartotekany kaýdaky bir oruslardyň ırlary dep jok kılışat. Anan redaksiýaga geldim. Orozbek Tursun yazıp Glukhovga orun basar, 5 sözünün 4'ü Glukhovdan ordu bolup jatkan kez eken. Satar Jumabayev komuşçulardan çöp baskan bulağının gözünü açıp jürttür. Zarlyk Babayev degen aksakal sülküldöp ır жазып oturçele. Zulumbek Nurbayev işin tagatkarıp zınkıyıp jürgen kezi bolçu. Alar telenin işin düşündürüp bir top jardan berişti.
Мага алгач сен сүйгөн обон сыяктуу 30-40 мүнөттүк көрсөтүүлөрдү беришти. Телекамеранын алдында сүйлөшөң оңой эмес. Мага чейин бир композитор иштеп, түз эфирге чыгам деп кеттик дегенде келмес оозунан түшүп айтаарын таппай деген бойдон отуруп калып иштен кеткен экен. Аны айтып апап ташты. Биринчи жолу эфирге чыгарда түр аракетке түштүм. Өзүнчө бөлмөгө барып машыгам, жакшы эле болуп аткансыйт. Камераны элестетсем эле ойлорум чар учкандай жоголот. Кыскасы эркин сүйлөй алчу эмесмин. Айлам курганда, али күчүндө турган эс тутумума таяндым да, жазган сценарийимди толук жаттадым. Башка бөлмөгө барып бажылдап бир нече жолу айтып чыктым. Шыр кетип калган кезде эфирге жөнөдүм. Аягына чыгып өх деп отурсам, тарткан режиссер келип, эси тартыңдын баары текст болуп атканы көрүнүп калды. Кайра тартам дейт. Экинчисинде кадимкидей шыр кеттик. Акырындап көнө баштадым. Теленин иши келип эле баса кала турган иш эмес. Ансең алдында каласың. Теле текебер мамилени кечирбейт. Биринчи китебимде телеге ырдайын деп келсем, бир киши кууп жибер дебедим беле. Эми ал экөөбүз чогуу иштеп калдык. Эсинде жок, мага окшогондон далайын кууса керек. Ал режиссер, мен редактор болуп иштеп жүрөбүз. Бир күнү студиябызга 30дай киши менен Шекербек Шеркулов келди. Программа боюнча бир эле күү чертет экен. Карып калыптыр. Мурда учурашканда колду кычырата кармачу. Азыр негедир бош. Баары тартылып бүткөндө режиссерыма шекебиз карып калыптыр. Менде 1 сааттык бош рулон турат. Ошого күүлөрдүн баарын тартып албайлыбы десем, ага убакыт жок, тарта албайм деп койду. Шекебиз айылына жетип эле каза болуп калды. Андан кийин Өзбек Алымкулов деген комузчу келди. Мурда көрбөптүрмүн. Атайдын өзүндө кол ойноткон жалгыз ушул дешти. Чынында эле ошондой экен. Көргөндүн көзү тойбойт. Бирок ал дагы көптүн бири болуп келиптир. Анда дагы режиссерыма тартып калалы десем, адатынча бурк этип көнбөй койду. 3 күндөн кийин ал комузчубуз дагы каза болуп калбадыбы? Режиссерго аябай жиним келди дагы барып, "Ай байке, Шекербекти тарталы десем болбой койдуңуз эле, өлүп калды. Өзбекти десем дагы болбой койдуңуз, ал дагы өлдү. Эми ошо бош рулонго сизди тартып койбойлу" десем, "Ох" деген бойдон туруп калган. Мен таарынган киши болуп кетип калгам. Бир аздан кийин Бейшенбек, "Тиги байкеңди эмне кылдың эле? Скорый келди" дейт. Чуркап барсам, өң далеттен эчтеме жок. Доктор укол салганы жатыптыр. "Ай байке, ооба тартабыз деп койсоңуз эле сизге эч нерсе жолобойт" десем, "Тартам, тартам айланайын" дейт. Күлүп жибердик. Бир аздан кийин күлүп жайнап өзүнө келди. Шекең менен Өзүкең болсо не бир укмуш күүлөрдү, анын сырларын тиги дүйнөгө ала кетишти. Азыркы КТРдин андагы аты комитет болчу. Айына бир жолу комитеттин жалпы летучкасы болор эле. Ага председатель Азамбек Токонбаев катышат. Ал киши чыныгы жетекчи болду. Өзүнүн көзү жетмейинче бир да ушакка ишенчү эмес. Шубакчылар кирип, кимдир бирөөнү андабасы жок шубап киргенде тиги киши микрофонкаларды, күнүмдүк телепрограммалардын сценарийлерин окуп отура берип, анан "Бүтсөңөр барып иштей бергиле" деп койчу дешет. Ошо кезде бир нече топ тымызын атаандашып, өз кишилерин өлө коргоп, өзгөлөрдү өздөртө чаап, таасир үчүн кармаш күчөп, жалпы летучканын аты топ майдан болуп турган кез эле. Ал топтор канча кармашпасын, председателден аттап өтө албасын жакшы билишчү. Асанбек Токонбаевич дагы топ майдандан алдагайдан бийик болуп, майдаланчу эмес. Анын акылы ар кырдаалда башкалардан өзгөчөлөнтүп турчу. Менин баш редакторум Глухов ошо майдандагы тилинен чаң чыккан чечендердин бири экен. Бирок анын артында аны кетире албай жүргөн редакциясынан башка саясий топ жок эле. Ошондон уламбы айтор кээде аны туш-туштан талап киргенде, келаткан гранаталарды тосуп алып кайра өздөрүнө андан да катуу ыргытып, араң турган мамилени андан бетер курчутуп салчу. Мага эмнегедир Борис Григорьевичтин жалаң кармаш менен тамашадан турган жашоосу өзүнө жагып жүргөндө сезилчү. А кишиде идея деген кайнап турчу. Бир күнү мени чакырды дагы, "Сценарийлер өтө эле кеч берилип атат. 2 атурга 3 айдыкын алдын ала тапшырса болот" десем, бүт комитет ишенбей жатат. "Сен ушуну далилдечи" деди. "Кантип далилдейм? Кварталдык пландын сценарийин 1 айда жазасың." "Мен аябай жай жазам, жетише албайм го" деп жүрөксүдүм. Анан ал кантип бат жазышты, керектүү вариантты кантип тез табышты. Баш чарчап туруп калганда эмне кылыш керек экенин айтып, айтор бир кызык иш стилинин сырын ачты. Жаңы жол кимди гана азгырбайт.
редакциябыздын төрүндө режиссерлордун бөлмөсү болор эле. Ага бир да режиссер кирбейт. Ошол жерге конуп түнөп жазына баштадым. Үйүм көлдөн көчүп келерек болчу. Карасам акырындап жылып баратам. Жыйналып келаткан кол жазмаларымды көрүп сүйүнөм. Анан иштин да кумар болот экен, кирип кеттим. Глухов менин 2 айлык микрофонкаларымды жалпы летучкада трибунадан көрсөтүп, 2 ай алдыга кетсе болорун кимдир бирөөлөргө ныгыра далилдеп, ушул идеяга каршы болгондорду жатып ичер, ашкебелер дегенге чейин барып, буркан шаркан түшүп, буга чейинки ызасын чыгарды. Көрсө Глухов бул идеяны көтөргөндө аны талкуулагандын ордуна талкалап, өзүн шылдыңдап ийишкен экен. Ошондо анча байкалбай жүргөн бир чындык жарк этти. Мыкты көрсөтүүлөрдү даярдап жүргөндөр туура эле кабыл алышты. Бирок алар аз экен. Глуховдун идеясын ит талашка салгандар айына ашып кетсе бир ортозар көрсөтүү берсе берип, бербесе жок. Анысы дагы ар кимдин көчүрүлгөн халтурбайлар экенин эсине кирбей, жылжыта ушак айтып, өзүн теленин темир устуну сезип жүргөндөр болуп чыкты. Булар көп да, ынтымактуу да экен. Арын уюгуна аюу тийгенде эле болду. Мен ошо келе бакан кул союл болуп жүргөндөргө жаман көрүндүм. Баарынан дагы силер халтурага жол ачып атасыңар дегенде Глуховго ширеңке чакса, балким барып этип күйүп кетет беле. 80-жылы Коммунисттер партиясынын борбордук комитетинде иштеген Акун Токто Сартов агабыз чакырып алып, 2 саат ырдай аласыңбы деди. Тамашаны жакшы көрчү эле деп, оюмда эч нерсе жок, 2 айда эле ырдай берем деп койдум. Анда жакында жеке концерт бересиң деди. Жок байке, тамаша кылам деп чынында эле чочуп кеттим. Анткени ага чейин СССРдин эл артисти болгондо берген Муслим Магомаевдин 2 сааттык концертин гана теледен көргөм. Жеке концертти СССРдин эл артисти болгондор гана берет турбайбы деген түшүнүктө жүргөн киши чочубай коебу? Бизде жеке концерт бергендер барбы? Барып акыл сураганга десем, эч ким жок дейт. Ого бетер корко баштадым. Сахнада менден башка эч ким болбосун айтып, Акун аке үрөйдү учуруп 2 саат 40 мүнөттүк программа түзүп кел деп жөнөттү. Июлдун 25-и шаардын булуттан көзү катып күйүп турган учуру. Адыркы туңгуч театр турган жер анда филармония болчу. Анын директори, көркөм жетекчиси, дагы мен тааныбаган 5-6 киши мени сахнага тургузуп алып, 3 саатка жакын ырдатышты. Анан сындап киришти. 2 бутуңду ачпай бириктирип туруп ырда. Аккордеоның кар экен, кызылын тап. Партия жөнүндө, мекен жөнүндө ыр жок экен. Композиторлордун ырларынан киргиз. Ырларың муңдуу экен, шайырынан ырда. Улуттук кийим менен чык, жана башка айтор, мурдуң чоң экен, кичирейтип кел дегенден башкасы айтылды окшойт. Айтылгандарды сыдыргыга салам. 17 кило аккордеонду асынып, 2 бутту бириктирип, ырдабай этпейли 2 саат турган киши кулап түшпөйбү? Кеп аккордеондун өңүндө эмес, тартылышында болсо керек эле. Партия мекен жөнүндө ырым жок. Малдыбаев менен Молдобасановдун ырларын коштум. Элдик шайырлар кирди. Ал эми улуттук кийим өзүнчө кеп. Андан 2 жыл мурда СССРдин Швециядагы маданий күндөрүнө катышкам. Кыштын күнү 40 күн жүрөсүңөр деп мага аябай жылуу кышкы чапан шым тигилген. Ошону кийип чыгасың дешпедиби? Ушул ысыктабы? Ооба, аябай жарашат деп коюшту. Сахнанын артында үчөөбүз, филармониянын режиссеру Абдыкадыр Курманов, мен, анан бир кыз турабыз. Башка эч ким жок. Зал толтура, сыртта эл көп жүрөт деп, айнек эшиктин баарын жаап салышты. Заматта үп болуп, эчтеме боло электе жону башым кычышып, аккордеондун клавишалары тердей баштады. Бир кезде жаныбыздагы кыз сахнага жөнөдү. Колунда кагазы бар. Ортодогу микрофонго жетип, режиссерду бир карап алды дагы, бир аз үн сөзү жок туруп калды. Бир нерсени эстей албай жаткандай. Анан кабагы түйүлдү. Режиссер капталдан «Сүйлө!» деп шуурап жатат. Аны бир карап алды дагы «Көңүлдүү кеч. Эми жакында тиги Эстебес Казаков» деп туруп калды да, тилин лап дегизе чыгарып кайра тартып алып биздүгөдөй урган бойдон жөнөдү. Кып-кызыл болуп ыйлайын деп келатат. Колундагы кагазды ыргытып ийип кетип калды. Ансыз дагы майда калтырак басып турган жаным эми 2 тизем калчылдап баштады. Режиссерубуз башын кучактап отуруп калды. Аны көрүп жүрөгүм лакылдап чыкканда, ушул эле жетпей жаткансып, 2 саатка чейин үнүм бүтүп калса эмне болот деген кычас суроо келе калып, үрөйүмдү 3 көчүрүп аткан. Аңгыча филармониянын директору жетип келди.
Murda ele çak göz kişi emi takır ile adırayıp alıptır. Başının bari ile göz. Hey emne turasın? Çık başta! Dep meni türtüydi. On koman getip kala jazdap barıp mikrofonga jetkende araňa oňoldum. Zaldagılardan biri gülse, biri emne olup atkan düşünböy, ul ırçıbıja gudulbu degen meni garap kalıştı. Irımdın atın kim aytat degen teyde tigilerde karasam, direktir rejissördy başka koygulap jatat. Emi Hudaý urbady. Alardan kayır joguna gözüm jetip, altın balalykty tartıp başladım. El kol çap jüberdi. Oşol maga çoň dem boldu. 2-3 ırdın atın özüm ayttım. Al ortada meni kara ter bastı. Saratanda kış çapan şımçan bir koydun etin töşüne ilip alıp, sergildep ırdap turgan kişini elestetseniz. Barынан dağı çekingen ağıp gelip gözüňe koyulup jatkan tuzlu terdi arçıganga boş kolun jok turganyň azap eken. Andan açıkan gözlermen jaşaga başladı. Irım bolsa, sen gaýdasyň bul günde, men gaýdamyn. El meni kaygı baskan şorda neme ötö berilip ırdagandan ilip atat dep oýlasa gerek. Aябай kol çabıştı. A menin eçi dartym ele kanty betimde arçy. Je sülgü ala gelbepdirmen. Irym bütüp bütelekde rejissör giyinkirdi aytyp salat. Sahnany boş kaltyralbay ırday berip, Ironiya sülbü degen filmdegi paltoçon suga düşkön Ippolit'te ile oldum. Konsertin birinci bölümü 1 saat 20 minut men üçin 1 jyl gatyrdy. Ekinçisinde göynökçön çıktım. Şımım su boydan jürdi. 3 konsertte 5 kilo arıktadım. Har bir konsertime 4 söm 50 tıyından tölenet eken. Ağa al gezde bir bötölkö arak gelçö. Kastadan kol koçu jerine "Rahmat" dep жазıp akçasyn albay getdim. 3 günü teň anşlak boldu. Oşunun täsirinden je başgasy aýtor Leninçil jaş gezdi meni Kırgızstan Lenin komsomolu sylygyna görsetdi. Oşondan neçen jyldan beri egizde erçip jürgen dostordun içi tarlygyn gördüm. Ekö üstümen toğuluk arız жазышıptır. Kuuluk şumdugy jok nemeler öz golu menen жазып atpaýby? Komsomolgo çakırgandan barsam arızdy görsetişdi. Al ekönün teň golun jakşı bilem da. Oşolaryň ele golu? 5 aýal algan, alar üy-jaý jok talalap jüret, özü alkaş, aliment tölebeyt, 2 günün birinde mas bolup köşede jatat, ondorunun bary başkalardan uğurdap algan, uşuga okşogan or günöleri goýuşturmaga. Komsomoldun borbor komitetine çakırıp, "Uşundaýsyňby?" deyt. "Komissiya tüssöňөр jakşı bolat ele" dedim. Tüzüldü. Al tekşerip çykkyça men jönde talky toktatyldy. Başka talapkerler jönde makala, ukturu görsetüler getip atat. Anam meni tizmeden çiýip saldy deşdi. Orduma bir süreççünü girgizişipdir. Aňyça komissiya tekşerip ütüp, jön ele göre albastardyn arız ekenin dalildep, tizmege gaýra goşuldymdagy tigi süreççü ırgyp ketdi. Men jönde talky jaň ele baştalganda muzikadan 2 kişi görsetilip ketipdir. Biröň çygarış gerek dep meni dagı çiýip salışdy. Süreççü gaýra goşuldy. Menin talkym dagı toktady. Oşo boýdan tizme partiýanyň borborduk komitetine getipdir. Anan ele gaýra tamaşa baştaldy. Nasihat degen ırım duuldap jatkan gezele. Oşondan ulan bu aýtor ideologiýalyk kaçı partiýa narod единый dep bardyk jerde жазılıp dursa, buga berbese gelimne deyt depdir. Maga jetke maglumat uşunday. Ana men gaýra tizmege girdim dagı süreççi ırgyp ketdi. Talku maraga jakындap kalgan. Bir gezittiň gabarçysy kesipdeşleriňden kimisi sen jönde aýtyp bere alat dep kaldy. 2 arıçyny aýtdym. 2 öten gaçyp interwiu berbe goýuşdy. Sylyk berildi. Al gezde bul sylyktyn barky biýik bolçu. 2 dostuma jinim gaýnap jürgen nuksa gerek. Apam bir gün aýtyp kaldy. "Gek saktabay genen bol. Seni utkan kişi deyt. Goluňan gelse jakşylyk kıl." Çynymdy aýtaýyn, bul nakyldy şyr kabuldagan jokman. Aksym oýlar taraýlek bolçu. Birok apamny mындай olutlu oýlaryn attap görgen emesmin. Köp jyldar içim eki bölünüp jürüp, akyrı jakşylyk kılganga ötdüm. Birine nam, birine üy alıp berdim. Teňir aldynda andan başka jolum jok ele. Sylyka görsetilip jatkanda jany jok komsomol bizdi kaýdagana alyp bargan jok da, kaýerdagana ırdatgan jok. Narından 9 toruga baratyp bir kiçineke aýylga toktadyk. 65 kişilik klubu var eken, bizge çeýin bir da artist gelbepdir. Eli aýabay geç çoguldy dagı klubga batpay kaldy. Mına ana dep atyp tüngü saat 12'lerde konserti sırtka goýmay bolduk. Antkene süet öçüp kaldy. Klubdan ança alys emes jerde baýarky greklerdiň teatrynda jer bar eken. Aýyldagy maşinelerden baryny ap gelip kırga ıldy garatyp dizişdi dagı faralaryny jagyp goýuşdy. El döňdüm betinde biz tömön jaktabız. Tüngü saat 2'den ötüp ketken gezek Asan Kalyga geldi.
Ал ошондо жаңы чыккан ак булуттар деген ырын ырдайын деп калды. Ансыда бүркөлүп араң турган асманга тийишпесеңчи дедим. Оозго сала бергенсип, ал ырдап бүтүп баратканда жамгыр себелей баштады. Андан кийин мен чыгып баратсам өйдө жактан бирөө "Давай жамгыр төктүнү" десе, эл колдоп кетти. Болуптур деп жаңы эле баштаганда нөшөр келди. Мен ырдап атам, жамгыр төгүп атат. Отургандардын алдыларынан суу ага баштады. Былк эткен киши жок. Мен турган жердеги суу заматта бакайдан ашты. Үстүмө кол чатыр. Үчүр ырдагыча суу балтырга чыкты. Эл козголоор эмес. Радиодогу ырчылардын тирүүлөй ырдап турганы алар үчүн баарынан кымбат окшоп калды. Чалпылдата суу кечип жүрүп ырдадык. Нөшөр кайтып ак жаан келди. Таңкы саат 4-төрдө бүттүк. Бүттүк десек эл козголбойт. Кайра бир сыйра ырдап биргиле отуруп алышты. Кайра башынан түштүк. Таң аппак атты, жамгыр басылды. Биз да бүттүк. Машинелердин аккумуляторлору отурду. Өмүрүмдө катышкан концерттердин эң эле мыктысы ушул болду го дейм. Ушул концертти киного тартса кандай сонун болот эле деген ой кетти. Мындайды атайлап жасай албайсың. Өзүндөй болбойт. Токон Дүйшөев деген редакциялардын ишин жөнгө салып турчу программалык директорубуз бар эле. Бир күнү кечке маал мени чакырып акча берди дагы. Алматыдан коноктор келген. Эртең түшкө чейин ошолорду коньяк санак алып берип иттен чыгарып коюп үйүңө пара бер деди. Алар менен коньяк ичип алып кайра ишке келдим. Варлам Шаламовдун китебин ала кетейин деп кайрылгам. Тыюу салынган китеп болчу. Иш бөлмөмө баратсам, парткомдун катчысы алдыман чыгып: "Ай, кайда жүрөсүң? Сени жанатан бери таппай атабыз. Жүр председательге" деди. Ишке жаң кирип атканда Глухов: "Бул жерде бир да сөз жерде жатпайт. Бир да иш көз жаздында калбайт. Комитеттин бир да дубалы укпай калбайт. Айткан сөзүң 15 мүнөткө жетпей ЦКда болот. Сак жүр" дегенин эстедим. Же коньяк ичип атканды бирөө көргөн, же Шаламовдун китебин бирөө айтып барган деген ой кетти. Кайсынысы болсо дагы жумуштан ит эле болуп куулат экем деп ойлогуча Токонбаевдин кабинетине кирип бардык. Биздин редакциянын кишилери Глуховдон башкасы толук отурганын көрүп жүрөгүм шуу дейтишти. Кире бериште отуруп калдым. Чоң дем ала албай заматта тердеп чыктым. Глуховдун эки орун басары жапжаңы костюм кийип алышыптыр. Баарынын маанайы пас. Буга чейин эмне сөз болуп атканын билбейм. Андан ары редакциядагы абал жакшы эмес, изденүү аз жана башка кинелер коюлуп келип, Глуховду иштен алышты. Ал аялы каза болгондон кийин ичип жүргөн. Ишинде мас болуп отуруп колго түшүптүр. Аны аталбай жүргөн мергенчилер ар летучкада көбөйүп бараткан. Акыры ушу болду. Эми аныкы ичет турбайбы деген ой кетти. Редакциянын күнөөлөрү далилдегенче бир окуя эсиме түштү. Былтыр элдик контроль деген каардуу мекеме Глуховду 11 ай сүйрөдү. Эсин оодарды. Иш мындай болуптур. Будуга жылаң ачыргытып ийсең, Ысык көлдөн костюм шымчан чыга турган бир дирижер бар эле. Ошол Глуховго келип, 50 ырды оркестрге салдым. Мына тизмеси. Кол кое сал деп, кол койтуруп алыптыр дагы, жолун таап кассадан 10 000 сом алып кетиптир. А кездеги 2 машинанын акчасы. Текшерүүчүлөр келсе, эч кандай 50 ыр жок. Алгач экөөнү тең баса калышкан. Анан эле жалгыз Глуховду тепкилеп киришти. Көрсө ал каардуу мекемеде дирижердун Аманалиев деген жакшы таанышы бар экен. Материалдан тигинин фамилиясын алдырып салыптыр. Глуховго боорум ооруду. Жеген тиги болсо, жебеген муну жоопко тартканы кандай? Текшерүүчү Аскер Карыбаев деген бапыраңдаган ак көңүл, ыр жазган жакшы жигит экен. Иштин чоо жайын айтсам, төркүнүн шыр эле түшүндү. Барып Аманалиевге айткан экен, ал ишти жаап салыптыр. Глухов ошондо да ичип барып токтогон. Эми мынтип, азыр мени статья менен кууса, эч жер ишке албаса, эмне мен да ичип кетемби деп отурсам эле Асанбек Токонбаев, Лапарев, Султашева, анын орун басарлары. Глуховдордун сунушу боюнча Казаков, а киши менин фамилиямды акыр аягына чейин эле орусча айтып жүрдү. Басымды акыркы ого коюп. Казаков баш редактор милдетин аткаруучу болуп дайындалат, деди. Мен эмне ойлоп отурганымды айттым. Башкалар жаңы костюмчан орун басарлардын бирин коет деп отурушкан экен. Салттан тыш иш болуп кетти. Дегеним, мен жөнөкөй редактор элем. Келгениме 1 эле жыл болгон. Биердин эрежеси боюнча ортолору кеминде 3-4 жылдан старший редактор, бөлүм башчы, жооптуу катчы, орун басар деген тепкичтерди басып өтүшүм керек эле. Ойдо жок иш болду. Коньягымды кайда катарымды билбей жатканда отургандар жапырт карап. Токон Дүйшөев мени бир карап алып, эмне кызарасың десе, бу макоо баарын айтып салбасын, дедиби. Айтор Батыр ата мактап кирди дагы, бүгүн документтерин даярдап, эртең отургузабыз деп
жыйынды бүтүргүчө шашты. Отургузабыз десе өзүңдү картошка сетет экенсиң. Партияда жок, баарынан жаш баш редактор болдум. Окуй турган материал ушунча көп экенин билбепмин. Микрофонкаларды окуп бүткөнчө саат түнкү 10-11ден өтөт. Төраганын кабылдамасындагы дежур кечки 9да кетет да, 3-кабатта Асанбек Токонбаевич, 1-кабатта мен, анан күзөтчү калабыз. Бир күнү түнкү 10да чакырып калды. Барсам, эмне отурасыңар деди. Микрофонкаларды окуп жетишпей жатам десем, баарын окуп атасыңарбы дейт. Кийин уксам, ал кезде айрым баш редакторлор микрофонкаларды такыр эле окуш эмес экен. Көпкө сүйлөштү, көп нерсеге көзүмдү ачты. Ичимен ушундай акылдуу жетекчилерге туш кылган жаратканды алкап отурдум. Кодо Кожайын Токонбаевди иштен кетирип, өз кишисин алып келет экен. Эми Токонбаевдин жакшы көргөн кишилери куугунтукталат деген кабар тарады. Аны уккан Доромек байке келди дагы. Эртерээк телефилмге кел, эми чыгармачылыкты улант деди. Майли деп келдим. Студиянын музыкасын караган коллега мүчөсү болдум. Нукура чыгармачыл чөйрөгө түштүм. Өнөр кана. Эр жоңго батканын ээси билбейт, ат билет. Обужок салыштырсам мындай. Ат бактысы камытын алганда башталат дейт. Кыргыз телефилмге келгенде арабадан чыгарып, жайлоого кое берген аттай эле болдум. Ал ат эмнени көрчү эле? Какыраган таш жол, очойгон оор арабанын айынан омуроону жеген камыт, тийген сайын буттарды зыркыраткан таштар, сооруга ойногон шапалак жана сөгүнгөн араба кеч. Ал дүкөндүн жанында токтоду дегиче ат эстелик болду дейбер. Жайлоого келип нени көрөт? Таза аба, таза суу, жылкы кир суу ичпейт. Бош дене, камыт жок, шапалак жок, араба жок. Эң башкысы эркиндик. Туякты туйлаткан килемдей жумшак көк майсаң. Килем демекчи, Кокон кандыгынын учурунда кыргыздын туусун бийик кармап, кандыкты сестентип турган Кубат бий деген азамат болгон. Аны Кокон айткандан кайтпаган көкжал, керек десе бүтүндөй тоолуктарды көтөрүү эр кудурети бар, кашкарлыктар суранып эки жолу аким кылган абройлуу аскер башы катары билген. Ушундан улам башка эч кимди тоготпогон кандык аны менен айла жок эсептешип турган. Ошо Кубат бий Коконго келгенде ордодо канга чейин төшөлгөн килемдердин баарын атчан тебелетип барат эмеспи? Эмнеге биздин улуу урматтуунун килемдерин атыңа тепсетесиң дегенде айткан экен. Кыргыздын жеринин баары килем, биз анда атчан жүрөбүз деп. Бул окуяны азыр ар ким өз коктусуна сүйрөй баштады. Бирок ал кезде мындай сөздү Кубат бийден башкасы айта алмак эмес. Анткени анын артында Коконду коңторор кудурети бар, Кашкардан Таласка чейинки тоолуктар кылкылдап турган. Айта кетчү бир арман, Алымкул аталык генерал Черняев менен согушуп жатканда жанындагы удайчысы атып кетти. Болоткан Исхак жашынып күч топтоп жатканда колго түштү. Ар мезгилде Кубат бий дагы, Алымбек датка дагы күтпөгөн жерден буктурмага кабылып тындым болушту. Тайлак, Бүргө, Сатыкей баатырлар түрлүү амалдар менен жок кылынды. Бул азаматтардын дээрлик баардыгы Кокон кандыгынын курмандыгы болушту. Ушуларды ойлоп отуруп бир кезде Болоткандын айткан икаясы эске түшөт. Илгери Токойго балта деген жоо чыгыптыр. Дарактын чоң кичинесине карабай заматта кыйып жиберет экен дешет. Ошондо бир карт дарак сурайт. Аны сабы эмне экен? Өзүбүздүн эле жыгач экен дегенде айткан тура. Өздөн чыккан жат барып сап болуп бербесе, балтанын башы эчтеке кыла албайт. Ырдагың келет. Биздин жайлоо жашылышы бер малга жай, биздин тарых элди саткандарга бай. Жайлоого чыккан атка салыштырганымдын жөнү бар. Ал кезде телерадио бир болчу дагы азаптын баары баш редакторго түшчү. Анткени бир жумада кетчү уктур көрсөтүүнүн сценарийлерин толук окуп, эфирге чейин кабыл алганга башканы билбейм, музыкалык редакциянын баш редактору үйүнө кетпей конуп түнөп иштесе да жетишмек эмес. Мен түн ортосуна чейин отурганда 60-70% араң жетишчүмүн. Радио менен телени бөлүш боюнча Асанбек Токонбаевга кирсем, бул маселени нечен жылдан бери көтөрүп, борбордук комитет колдобой келатканын айткан.
Борбордук комитет деген көп киши экен деп жүрсөк, бир эле киши турбайбы? Ал кааласа жасалат, каалабаса жылбайт экен. Ошонун айынан биздин АСК 20 жыл бою бүтпөй турду го. Токомбаевдин менчик үйү салынып жаткансып. Башка республикалардын бардыгында радио менен теле бөлөк, бизде гана экөө бир кежирликке байланып калыптыр. Зыяны мага окшогон баш редакторлуга тийип келди. Кежирликтен улам бир окуя эсиме түштү. Жетекчилердин кежирлиги менен кекчилдигинин залалдары жөнүндө көп уктум, бирок бирөөсүн укканда кадимкидей кейидим. Мындан 10 жылдай мурда Манас Токтогул көчөлөрүнүн кесишиндеги үйлөрдүн биринде туруп калдык. Анда санда кечкисин корого чыгып, кошуналар менен сүйлөшүп калчубуз. Ошондой күндөрдүн биринде бир орус абышка менен бир кыргыз абышка талашып калышты. Орус бир жетекчинин доюр, кекчил деп сындап, кыргыз болсо жок ал айкөл, ак көңүл деп коргоп жатат. Экөө тең өздөрүнүкүн берчүдөй эмес. Ал жетекчи мага жагабы жакпайбы, башка улуттун өкүлүнүн алдында аны коргошум керек деп, ушундай оорум бар. Анын тушунда бүткөн курулуштарды санап идим. Орусту окшойт деп турсам ал ментте. Мен силерге бир окуяны айтып берейин. Анан жетекчиңерге бааны өзүңөр бергиле. Мени Москвадан бияка Фрунзе ош жолун саласың деп жөнөтүшкөн. Келип төө ашууну көрүп, долбоорду өзгөртүш керектигин жол министри Көлбаев менен макулдашып алып, кайра Москвага барып, Мампландагы мага тапшырма берген кишилер менен тоону чокусунан эмес, этегинен тешкен вариантын талкуулап, чыгымдарын эсептедик. Тоонун эки жагынан башына чейин салына турган жолдун чыгымын 3 чакырым тоннелдин чыгымына кошсок, 2 катар односторонний болуп салына турган тоннелге 3,5 миллион сомдой жетпей калат экен. Төө ашуудагы аба ырайынын кышкы катал шартында оор жүк ташыган машиналар бузулуп же тайгаланып жолду тороп калса, же эки машина араң баткан тоннелде тыгын болсо, жүргүнчүлөр 3,5 миң метр бийиктикте кычырган суукта бир нече саат туруп калса, жаш балалуулар, оорулуулар, гипертониктердин көргөнгүнө эмне болот деген суроо ошол жетпей жаткан акчаны чечкенге чоң түрткү болду. Бул маселе андан кийин СССРдин Мампланынын демилгеси катары СССРдин Совмининде каралып жактырылып, акча бөлүнбөй болду. Мен сүйүнгөн бойдон кайра Фрунзеге учтум. Келсем сени кожоюн издеп атат дешти. Канча дагы чоң иш бүттү, мактайт экен деп барсам, эмне үчүн мага айтпай иш кыласың? Андай укукту сага ким берген деп оор күнөөлөрдү коюп урушуп кирди. Мен сиздерди убара кылбай, Кыргызстанга элге жакшы болсун деп деген сыяктуу аргументтердин бирин дагы толук укпай туруп кууп чыкты. Москвага чалсам, ал ЦК КПССке чыгып баарын жокко чыгарды. Өз элине ал күйбөсө эмне кылабыз? Сала бер жолуңду деп коюшту. Кантип эле бир оз айтпасың деп ошончого барсın. Башка бир себеби бар болсо керек да десем, мага ишенбесеңер бул иш кандай болгонун СССР Мампланда көп жыл иштеген Касым Исаев деген бар. Ошондон сурагыла. Мүмкүн ошого ишенерсиңер деп бизге капа болуп басып кетти. Алас гезитинде редактор болуп отурсам, интервью бергени келдим деп Касым Исаев өзү кирип келсе болобу? А киши бизге бир нече интервью берди. Айныксыз фактылар менен сүйлөгөн өтө билимдүү, Кыргызстандын эки патриоту болсо ошонун бири экен. Бу жерде тигини мен бүтүргөм, муну мен жасагам деп төшүн айрам уштап жүргөндөр, Союз учурунда Москванын уруксаты жок, бир мыкты да кага албасын ошо киши айткан. Дегенкисинде ал киши көп нерсеге көзүбүздү ачып кетти. Өз интервьюларында баатыр болгондордун дагы, боло албай жүргөндөрдүн да бир тобун талкалаган эле. Демейде сот ала чуркагандар Касым Исаевке дың дей албай отуруп беришкен. А киши редакцияга көп келип жүрдү. Ошондой күндөрдүн биринде жогорудагы жолдун сырын сурагам. Кокуй, тиги орус өтө эле маданияттуу айткан турбайбы? Касым ага ордунан тура калып, бир кишинин кежирлигинен азыр миңдеген кишилер кышында азап тартып, күнүгө не деген ашыкча чыгымдар кетип жатканын, жана башка ондогон аргументтерди полго көтөрүп чаап, анда кежирликтин, кекчилдиктин айынан өлгөн бир нече иштерди санап, кимдир бирөөнү бышырып чечүүдөй болуп туталанып кеткен эле. Демейде токтоо кишинин ошондой абалда биринчи көрүшүм. Иш үчүн чындап күйгөн киши ушундай болот экен деп отурдум. Адыр бул окуяны төө ашуудан ашкан сайын, өзгөчө кышкы борошодо машинесин чукулап тоңуп жүргөндөрдү көргөндө, орус тоону тешемдеген жерде жол куп-кургак жатканын көргөндө аргасыз эстейм. Жылуу кабинетте отурган бир адамдын кежирлиги төө ашууда тоңушуп жүргөн кишилердин бир мүнөтүнө турабы? Мансабына чиренип отурган кишинин чыргоолугу
Тыгындын айынан 7 saatка жабылган тоннелдин ачылышын күтүп отуруп, кан басымы көтөрүлүп кетип, комага түшкөн аялдын эмне кылаарын билбей буркурап ыйлап турган 5 жашар баласынын бир тамчы көз жашына татыйбы? Ömrü belesтеринде адам артына кылчайса, кимдир бирөөнүн шоору ээрчип келатканы кандай гана азап. Бирок аны Теңирдин уулдары гана сезет окшойт. Жайлоого чыккандай болгонум, кыргыз телефильмде иш жок дегендик эмес. Бул жерде эле конвейер, бирок түн ортосуна чейин кагаз тиктеп отурбайсың. Иштин баарын кечке чейин бүтүрсөң болот. Кыргыз телефильмдин сценар редакциялык коллегиясы студиянын бүтүндө жашоосун көзөмөлдөп отурат. Түшкөн сценарийлерди чыпкалайт, тартылган материалдарды кабыл алат, акча бөлөт, жана башка. Коллегия мүчөлөрү Дооронбек Садырбаев, Кубатбек Жусубалиев, Эдилбек Сарыбаев жана мен. Кийин Казат Акматов менен Улан Токонбаев кошулду. Казат агабыз ага чейин партиянын борбордук комитетинде бөлүм башчынын орун басары болчу. Ажырашуу түнү деген пьеса жазып, кырдырамда даярдап, элге мына көргөзөбүз дегенде спектакльди кабыл алганы келген комиссиянын ашкери кыракы мүчөсү модойгон bir персонаждан парттөбөлдүн образын көрүп калат. Акматов иштен айдалат. Эч жерге ишке алынбай турган болот. Анан Мезгил романын жазган кишини ишке ала койгону үчүн Асанбек Токонбаев дагы, студиянын директору Эдилбек Сарыбаев дагы иштен мезгилсиз кетишти. Казат аганын өзүнүн айтканы ушундай. Алардын иши түтөп турганда дагы бир окуя от коюп кетти. Известия менен Труд гезиттеринин Кыргызстандагы кабарчылары Каханов менен Свершевский дегендер кыргыз телефильмде кошумча капчык кылып алышыптыр. Сценарий чалыш бирдемелерди чүргөй салып, 2000-3000 рубль алып кете беришчү экен. Бирдеме десе, борбордук комитеттин жетекчилигине даттанышып, аерде айрымдар бир орус капа болгончо 1000 кыргыз ыйлап турганын туура көргөн заман болчу. Ошого карабай күпүлдөп турган эки кабарчыны токтотуш керек болду. Свершевскийнин кезектеги халтурасын талкуулап жатабыз. Киносценарий эмейле кабарчынын баш аягы жок ойлор экенин далилденип бүтүп калганда сөз Кубатбекке тийди. Ал тизелерин кайчылаштырса, эки таманы тең полго тийип отурат. Так, деди Кукең. В общем, так, деп бир аз ойлонуп калды. Свершевский буга чейин баарыбыздан түңүлүп, жалгыз үмүтү Кукеңде калган. Кукең болсо, значит так, это полное говно, десе болобу? Кабарчы катып калды. Ары кетти, бери кетти, экинчи келгис болду. Кийинки кезек Кахановго келди. Ал өкүм сүйлөп күпүлдөгөн, чоң үйгө аркасын такап, кичи үйдү жапырып көнгөн немекен. Жөн койсо коллегия төрагасынын ордуна отуруп, баарыбызды ашата сөгүп туруп кууп чыккандан кайра тартпас түрү бар. Шир эле төрдү көздөй жөнөдү. Башка авторлорго теңеп өз ордуна отургуздук. Аныбызга жаны кашайып, капыстан карапайларга кабылган канзада боло албай, сиркеси суу тургай буу көтөргүс болуп отурат. Анын жазганы узунунан дагы, туурасынан дагы жиликтелди. Ар бирибиз менен айтышмак, айныксыз аргументтер гана айласын кетирип жатты. Анан калса мунубуз кино тармагынан такыр эле тайкы экен. Чыгармачылыкты талашам деп келип докеден нокаут кеткенден кийин кепте саясатка бурду эле, аерден Казаттын калтеге тийип шаштысы кетип калды. Ошондо Кардуу Каханов заматта түрүн өзгөрттү. Таптакыр башкадан боло калды дагы. Күлүп жайнап, баарыбызды жонубузда мактап, ушу жолу колдоп берсек эле кыргыз телефильм макталып, известияга чыгаарын айтып, мындан ары камыр-жумур иштешерибизге болгон өтө терең ишенимин алдыбызга жая салды. Жанатан бери унчукпай отурган Кубатбек сөз алып, Свершевскийге берген белегинин дагы бир эгидин Кахановго карматты. Ал жакшылыктан түңүлдү дагы, кыргыз телефильм улутчулдардын уйгуна айланганын, бир жерде интернационализм небак өлгөнүн жана башка борбордук комитеттин жетекчисине жеткирип, акебизди таанытмак болуп чыгып кетти. Ошентип көп жыл эмгеги сиңген, пенсияга кетерине 2-3 ай калган Асанбек Токонбаев менен студиябыздын ишин бир топ көтөрүп койгон Эдилбек Сарыбаевдер борбордун десанттарынын халтурасына садага чабылып кетишти. Кимдер келди? Токонбаевдин ордуна Усубалиевдин күйөө баласы аталып жүргөн Асанбек Стамов келип, эшиктин алдына туруп алып, кимдин канчада келип кеткенин жаза баштады. Уят десек укпайт. Кыргыз телефильмге болсо, бул жердеги кыргыздардын Энисейге эч кандай тиешеси жок деген макаланы Карыпкулов менен бирликте жазып, Советская Киргизия гезитине чыгарган Керимкул Оразалиев дегендин баласы келди. Келип эле кимдин кадр экенин териштире баштады.
Ушундай. Ооздук ишик болсо дагы орус сүйлөсүн деген заман болчу. Андай заман эмне үчүн Прибалтика менен Кавказдын республикаларына кире алган жок? Анткени алар улуттун ар намысын десанттарга дагы, алардын кожоюндарына дагы тебелеткен жок. Анткени алар элинин тагдырын отурган креслосуна алмашкан жок. Анткени алардын жетекчилери бир докладында 30-40 жолу улуу орус эли дорогой Леонид Ильич деп көшөкөрлөнгөн жок. Кавказда жөнөкөй эле адамдар 2-3 кабат менчик үйлөрдө жашап жатканда биздин эл улутуна карабай кабаттуу үй мындай турсун, эшигинин алдында темир дарбаза койгондон коркуп отурду. ОБХ-СС баса калат деп Кавказ республикаларынын орто жана жогорку окуу жайларында окуу 50% өз тилинде, 50% орус тилинде жүрүп жатканда, бизде кыргыз тили университеттин филология факультети менен 5-мектептен башка каерде бар эле? Айылдан келген балдар орусчадан кыйналып жатканын көрүп, дифференциальные и интегральные вычисления деген китепти кыргызчага которо коем деп Рахим Усубакунов, Матросовдун эрдигин Түлөбердиев кайталаган эмес. Түлөбердиевдин эрдигин Матросов дерлик жарым жылдан кийин кайталаган. Мына ошо кезде чыккан Правда гезитинин сандары дегени үчүн Асанбек Табалдиевдер орус кулдардын куугунтугунун курманы болгон жокпу? Мына 2021-жылы орустун бир азаматы тарыхты казып, Табалдиевдин чындыгын алып чыкты. Кыргыз элим, кыргыз жери, ак калпак сыяктуу 60тан ашык сөз колдонулбасын деген буйрук коммунист журналына келип түшкөн жок беле? Ата мекен дебей родина дейсиңер сыяктуу буйруктар эл эсинен чыга койбой тура. Чыкмак тургай улуттун чыкыйына кагылган чегедей болуп нечен жыл сыздатып жүрөр экен. Грузиндер сыяктуу улуттук ар намысы бар элдер совет бийлигине чейин да, аны мезгилинде дагы, азыр дагы өз алфавитин колдонуп келатышат. Биз болсо биздин заманга чейин кошуна мамлекеттер менен кат жазышып жүргөн алфавитибиз Алтайда жатканын билдикпи? Жок. Орус окумуштуулары жазып калтырганына карабай, кыргыз тарыхчылары кың дебей отурушту. Компартия чектеген темалардан чыга албай, чыкса чыркырап кетерин билип, 30-жылдарда атылып кеткен азаматтарыбыз латын алфавитин киргизген экен. Башканын байпагын сылап көнгөн көшөкөрлөрдүн айынан кайра кириллицаны киргизип салышыптыр. Бүгүнкү күндө Азербайжан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстанда латын алфавити иштеп жатат. 1994-жылы Түркия латын алфавитине өстөңөр акчалай жардам берели дегенде жогорудагы өлкөлөрдүн 3-өө шир эле өтүп баштаган. Кыргыздар менен казактар кириллицага кендегибиз туташкан деп отуруп ушугүнгө келдик. Казактар эштен кеч жакшы деп латынга өтүштү. Муну эмнеге айтып атам? Латын эл аралык кудурети бар алфавит турбайбы? Ушундай маселелерди убагында чечкендин ордуна ким башкача ойлонсо ошого ор казып келишти. Улутчул деген каргы тагылып, Түгөлбай Сыдыкбеков, Байдылда Сарна коюп, Асанбек Табалдиев, Рахим Усубакуновдор замандын өгөй жандарына айланган жок беле? Борборуда номер 5-мектептен бөлөк кыргыз мектеби бар беле? Азербайжанда, Казакстанда жана Өзбекстанда 80-жылдарда эле эки тилде эркин сүйлөп, жазып калышкан. Азыр алар 3 тилге өтүп алышты. Аларда башка улуттун өкүлдөрү жергиликтүү тилде эркин сүйлөп калды. Бизде болсо кыргыз орусча билбей, башка улутту кой, киргиздер кыргызча билбей ушу күнгө келдик. Бул улуттун коомдогу ордуна, аброюна, ар намысынын бары жогуна байланышкан маселе. 80-жылдардын аягында Компартиянын амбразурасынан Москваны десанттары татырата атып турган кезде келечегин Бааталгага коюп туруп, кыргыз тили мамлекеттик тил болуш керек деп, ээн сайдын бөрүсүндөй эсирген десанттарды кынына киргизе сындап, Жумагул Садамбеков агабыз чыкканга чейин биздин чоңдордун бири да кыргыз тили жөнүндө ооз ачкан жок эле. А киши айткандан кийин да ооба, туура дегенге жарашкан жок. Ошо кезде лам дебей отургандардын бир тобу кийин баатыр болушпадыбы? Сыртка чыкпагандар 15 республиканын баарынын акыбалы бирдей деп ойлошчу. Анткени Москва күн сыяктуу баарына бирдей нур чачат деген түшүнүк бар эле. Ал нур чачканы менен өзүнө өзү көлөкө кылган жагынан бизде эч ким болгон жок окшойт. Башкасын коюп кошуналар деле алалы. Казактар менен өзбектер домбура кыягын, рубоб дутарын мектептен баштап консерваторияга чейин киргизип алган кезде биздин комуз кыягыбыз эч жерде окутулбай, келечеги кыркылып турбады беле? Оркестрде комузуңар деле, кыяңар деле ойнолуп эле жатпадыбы дегендер чыгар. Ооба, бир карасаң экөө тең бар, бирок арам саясаттын өлүгү ушул жерде. Комуз терисин жамынган балалайка болду да,
кыяк кейпин кийген скрипкага айланды. Комузу күү черте албайт, кыякта кыяк үнү жок. Казактардын эл аспаптар оркестрлеринин бардыгына домбура бойдон, кобузы кыягы, кобуз бойдон кирген. Ал эми тажик, өзбек, түркмөн, Азербайжандарда улуттук аспаптарга кол эмес, жел тийген жок. Алар деле СССРдин курамында болчу. Советтер Союзунда Кыргыздан башка бир дагы элдин улуттук аспаптары мынчалык кордолгон эмес. Аңгыча Дооронбек ага Чүкебиздин Кылым карытар бир күн романындагы Ырай маалы Бегимай баянын Махаббат дастаны деп музыкалуу кино тартмай болду. Бул иштин бир өзгөчөлүгү фильмде колдоно турган ыр-чордун баарын алдын ала даярдаш керек экен. Ал түшүк кинонун композитору мага түштү. Адатта композитор тартылган материалды кайра-кайра көрүп, ичине кирип дегендей, анын таасиринен толгонуп шыктанып алып, анан аспабын койгулап, калтектерин нотанын доке койгон аты кагазга түшүрөт. Бул жолкусу андай эмес. Сценарийди окур замат көздү чылк жумуп туруп, тартыл эле кинону көрүп отурган көзү ачык композитор керек, деди доке. Ал тамашкой киши эле. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.